Азыр ушул Canon 237 принтерин ноутбукка установка кылабыз. Ал үчүн принтерди алгач маркасын карап алабыз. Бул маркасы. Эми ушул марканын драйверин интернеттен компьютерге установка кылабыз. Андан кийин бул жака туташтырабыз. Ал эми принтер менен компьютерди USB кабель аркылуу туташтырып коебуз. Туташтырдык, эми установканы баштайбыз. Ал эми принтердин драйверин компьютерге установка кылуу үчүн биз Google браузер аркылуу установка кылсак дагы болот. Google'га киребиз жана издөөчү жолчугу принтердин атын жазабыз. Скачать драйвер Canon 237 биздики. Бул жерден лентада биринчи чыккан ушул сайттан көчүрүп алсак болот. Же болбосо төмөн жактан дагы көчүрүп алсак боло берет. Биринчи сайтка кирели. Сайт ачылганда бул жерде биз алгач компьютердин характеристикасын карап алышыбыз керек. Компьютердин характеристикасын көрүү үчүн этот компьютер папкасына кирип, бул жерден свойствосуна көңүл бурабыз. Бул жерде процессор көрүнүп турат жана тип системага көңүл бурабыз биз. Тип система 64 разряддуу. Демек биз 64 разряддуу операциондук системага түшө турган драйверди орнотушубуз керек. Сайт ачылды. Бул жерде мына Windows 64 разряддык драйвер үчүн загрузить этебиз. Загрузить, вводим условиясына макулмун деп макулдук беребиз. Жана бул жерден драйвер көчкөнгө чейин бир аз күтө турабыз. Драйвер көчүп бүткөнгө чейин күтүп турабыз. Драйвер көчүп бүттү. Ачуу үчүн ушул жерден эле бул стрелканы басып открыть бассак болот, же болбосо загрузки деген папкадан көчүрүп алсак дагы болот. Загрузки папкасын этот компьютер бул жерде менюлардан загрузкини издейбиз жана көчүрүлгөн бүт документтер ушул жерде. Биз акыркы жолку көчүргөн файл ушул, мына числосу, убактысы менен турат. Папканы ачпай эле мыштын оң кнопкасын ачып, запустить от имени администратора дегенди тандайбыз. Ошондо дароо эле установка кетет. Эгер ачып алган болсоңуз, открыть, андан кийин установить дегенди басуу аркылуу установка кылабыз. Бул жерден далее соглашениесине окей. Бул жерден USB соединение дегенди тандайбыз. Себеби биз USB кабелин туташтырганбыз башында. Далее бул жердеги көк жолчу толгонго чейин бир аз күтө турабыз. Установка бүтөт. Ар кандай программаны компьютерге установка кылгандан кийин, орноткондон кийин сөзсүз түрдө компьютерди бир перезагрузка кылып койгонуңуздар жакшы. Бул жерден подключите устройство с помощью USB кабеля дегенди пропустите. И бул жерден закрыть этип коебуз. Бизде установка бүттү. Бул жерден принимать этип коюшубуз керек. Бул бизде установка бүттү. Перезагрузка кылабыз жана документтерди распечатка жасасак боло берет. Азыр биз бир документ жөнөтүп көрөлү. Так, мына Word'да даярдалган документ. Эми ушуну печаткайда. Печатка берүүнүн биринчи жолу файл менюсуна кирип бул жерден печать. Экинчи жолу Ctrl жана P клавишасын басуу аркылуу печатка жөнөтсөк болот. Так, бизде Ctrl деген клавиша. Анан ошол менен бирге эле мына P клавишасын чогуу басуу аркылуу печать командасын чакырып алсак болот. Печать
Бул жерде биз установка кылган принтерлердин аты чыгат. Жана ошол принтердин атын тандап, страница тандайбыз. Односторонняя печать. Бизге биринчи страница. Печатка жөнөтүп коебуз.